Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу футбол көрөрмандары. Кыргызстан Бириккен Араб Эмирликтеринин ортосунда оюн кечээ жыйынтыкталды. Тилекке каршы биздин курама 3-0 эсебинде утулду. Бүгүн дал ушул оюн тууралуу сөз кылабыз. Эмне үчүн жеңилип калдык? Эмнеге биздин оюнчулар начар ойноду? Кимдер мыкты болду? Алдыда дал ушул оюн тууралуу сөз кылабыз. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумаймединов жана кесиптешим Бактияр Кыдыралиев. Буга чейин мына Кыргыз спорттуу телеканалында, учурда биздин улуттук спорт телеканалында иштеп жатат. Кечээ оюнду көрдүк, Тилекке каршы утулдук. Оюн алдында биз жок дегенде тең чыгууга деп ишенип жаткам. Бирок өтө начар жыйынтык болду. Сиздин оюңузча, оюн алдында жок деген упай алууга ишенип жаттыңыз беле? Анан оюн кандай болду кыскача? Эми упай алганга чын айтканда ишенген деле эмесмин да. Анан жанакы романтик катары эле асыл башкы наразы барыянасына бир деп жазып койгом. Бирок эми ал утуларын билгем. Канча дагы себеби биздики деңгээл аябай эле төмөн болуп атпайбы? Ошол эле ар бир оюнда жаңы оюнчулар келип атат да. Мисалы, өткөнкүдө оюндан салыштырмалуу Узденов жок, анын ордуна Уланбек Сулайманов коргонуудачы. Ар бир оюнда алмашуу бар да. Максим Лисицин өзүнүн акыркы мындай курамын таап болду, мен ушулар менен иштешем деп бекил элек окшойт. Все ошол эле Узденов старттык курамда ойноп атты. Бунусуна таптакыр чакырылбай калды да. Демек Максим Лисицин дагы эле оюн издеп жатат окшойт. Негизи оюнду көрдүм. Биринчи гол Кайрат Чыргалбек уулунун катасынан кетпедиби? Андан кийинкилер уже алыстан тепти дагы. Алыстан жолдонгон соккулар менен гол кирди. Деңгээлибиз өтө төмөн болуп жатат деп эле айтам го. Анан бул берүүдө мен эмени козгогум келип атат да. Максим Лисицин күнөөлүүбү же болбосо федерация күнөөлүүбү деген суроогочу. Анткени ушул Таркович бизди ушул 3-бөлүккө чейин алып келди да. Анын учурунда гол көп кирбейт эле, бирок жыйынтык бар эле да. 3-бөлүккө чейин жетип келдик. Демек бул жерде же Максим Лисициндин тажрыйбасы аздыгы болуп жатабы, же болбосо ошол Тарковичти кетирип салган федерацияда күнөө кимге коюшубуз керек сиздин оюңузча? Менин оюмча бул билбейм канчалык туура, бирок Таркович өзү каалаган жок окшойт. Анткени ушул 1 жылдык келишим түзүлгөн да, анан өзү дагы ачык айтканда футболчулар менен мамилеси келбей, жалпы ошол кыргыз менталитетине көнө албай коюп кеттиби деген ойлор бар да мендечи. Жок, Таркович калганга желаниясы бар беле? Ооба, интервьюсун окубадыңызбы? Мен мага күтүсүз болду депчи. Анткени ага күтүсүз болгон экен. Ал калдым, эми команданы 3-отборго чыгардым. Коюлган максатына жетти депчи. Анткени Азия кубогуна барсак эле биз Азия чемпиону боло албайт элек да. Бирок дүйнө чемпионатынын 3-этабына чыгаруу деген ага тапшырма коюлган, аны аткарды. Анын эмне себептен кетиргени түшүнүксүз. Эгерде ошол учурда Тарковичти кетирбей алып кала турган болсо, азыр деле деңгээлибиз ал эме го, башкалардан төмөнүрөөк го. Эгер азыр утулган болсо, анда Тарковичти күнөөлөп туруп, мына ойното албай атат. Биздин курамда 1 жылдан бери ашык убакыттан бери жүрөт. Эч кандай жыйынтык жок. Кетирели деп эми кетирсе жакшы болмок да. Демек кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар менен кетирүү же башка себеп болду. Эгер кетсе, анда азыр улуттук курама команданын жакшы оюн көрсөтө албай жатканына, упай ала албай жатканына мен жеке пикиримде федерациянын бир аз күнөөсү бар дейм да. Анткени кыска мүнөттүн ичинде Максим Лисицинди алып келди. Команданы ал дагы да болсо издеп атат. Ошол эле Тарковичтин курамына салыштырмалуу канча бир 50% өзгөрүү болду да. Бирок мына ошол Өзбекстан анан Иран менен утулдук, бирок жакшы оюн өткөрдү да негизиненчи. Күйөрмандардын купуна толду. Бирок кечээ тескерисинче таптакыр бүт күйөрмандар нааразы болду. Эмне болду деп ойлойсуз? Мына буга чейин жакшы ойнодук Иран менен Өзбекстанга караганда. Эмнеге бай менен болгон биттишти? Эмне жетпей калды? Мисалы, мен бир мисал келтиргим келип атат да. Мына сиздерге жумушка келгенге 2 ай болуп атпайбы магачы? Анан мен жаңы келген элестер басына мындай дайыма күлүп жайнап келип, ушинтип жүрүшүн. Азыр кадимкидей эле келесиң, сумкаңды коесуң, отурасың, иштейсиң да. Ошол Максим Лисицин жаңы келген учурда дагы жанакы оюнчулар менен жакшы сүйлөшүп, пикир алмашып, оюнчулар Максим Лисицинга көрүнгүсү келип, бир эмоциональный мындай көтөрүлүп турган да. Ошол эки биринчи оюнга таасир этти дагы. Андан кийин машыктыруучуну оюнчулар көрдү, машыктыруучу оюнчуларды көрдү, бир-биринчини анан кайра башта калууна келип калды деп ойлойм. Анан кечээки оюнду айта турган болсок, негизи мына старттык курамда максат алуу болуп чыкты. Кожодой оюн көрсөтө алган жок да. Кожону алууга канчалык негиз бар эле деген суроо жаралат да. Кайрат Чыргалбек уулун эрте кетирип койду. Кайрат эрте кетиргенге канчалык муктаждык бар эле. Себеби Кайрат
өз командасында азыр коргондо ойноп атат да, Мм. чабуулда ойноп атат. Элестет, бир командада чабуулда ойноп келип туруп анан коргонуга түшүп калсаң, баардыгы эле ошондой ойнойт болуш керек да. Анткени эгерде Кайраттын Кристинин учурунда коргондо ойногонун айтсак, анда Кристинаны Дордойдо дагы коргондо ойнотот болчу да. Анан мен Кыргызстандын клубтарынан мисалы Абдыш ата Дордойдон алып атпайбы негизги оюнчулардычы, аларда эч кимиси 5 коргоочу менен ойнобойт да. 4 коргоочу менен, Абдыш ата дагы Дордой дагы. Анан ошондой коргонуу системасында ойноп келгендер 5 коргоочу илинге көнөбү депчи. Анткени клуб менен клубтар да бир карап туруп, анан ошого жараша оюн койсо жакшы болобу эле билбейм эми. Эми кечеги күнкү оюнда ким начар болду жана ким жакшы болду? Ким начар болду? Начар болгондордон Эрмек Кенжебаевди айта алам. Балким чабуулду кээ бир учурларда жакшы баштап берип атат, а бирок коргонууда ойной албай атат да, таптакырчы. Мындай ой жүгүртүүсү бар, албетте дымагы бар, бирок коргонууда мындай көп эпизоддорду уттуруп коюп атат. Андан сырткары ошол эле бизге 2 гол оң жактан кирбедиби? Демек Козубаев менен берки Элдарды дагы айтсак болот. Жакшы кимни бир аз да болсо жакшы болду? Бир аз да жакшы болгондордон Адылжан Абдрахманов жакшы ойноп атты. Жарым коргон бөлгөндө ошону ойногон жакты. Алимардон Шүкүров чуркап аракет кылып атты. Кожо чуркап аракетин көрүп атты. Гүлжигит башында 1-2 жакшы кирип барды, жана таймдын башындачы, оюн башталганда. Бирок андан кийин Гүлжигит дагы жок болуп кетти кайра. Анан Токотаев боюнча канчалык деңгээлде күнөөсү бар ошол 2-нчи голдо, 3-нчү голдо деле эми албетте таамай 9-дукка барган жок. Мүмкүнчүлүк бар беле деген суроо. Өзгөчө 2-нчи гол боюнча суроолор. Ошол 2-нчи голдо менимче бардык эле мындай профессионалдык лигада ойногон дарбазачылар токтото турган топ болсо керек эле. Эми ошол 2-нчи голду Токотаевка деле эмелтип койсок болот. Мындай өзүнүн жумушун аткара албай калды депчи. Андан башка эпизоддордо жакшы ойноду. Бирок негедир Максим Лисицин келгенде мен мындай коргону күчтүү болот деп ойлогом да. Биздин чабуулубузда эч кандай оюн болбосо да, бирок коргонууда эң бир мыкты оюнду көрсөтөбүз буга чейин. Анткени Лисицин өзү коргоочу болуп ойноп жүргөн. Анан берки биздин жаштар курама командабызда жүргөндө дагы ушул 5 коргоочу менен ойнойт эле го. Ошондо дагы аябай жакшы ойнойт эле да. Коргоочуларды жакшы койгон. А бирок улуттук курама командага келгенде жыйынтык бере албай атат. Бирок ошол эле учурда баягы дагы бир нерсени кайра эле унутуп кеттим да, жана романтикага кирип кетип, кыялданып кетипчи. Биздин деңгээлибиз төмөн да, атаандаштардан. Ошол эле эң негизгиси деңгээлибиз төмөн. Эгерде биз ушул эле курам менен башка кимди Түркмөнстанды алсак жакшы ойноп коюшубуз мүмкүн, Тажикстан менен тең ойноп коюшубуз мүмкүн, жеңип алышыбыз мүмкүн. Же болбосо Мьянма, ошол эле Кувейт сыяктуу курамаларды жеңип алышыбыз мүмкүн да. А бирок Бириккен Араб Эмирликтери, Катар, Өзбекстан, Иран дегендерди жеңүү бул орго турат. Анан баягы эмен деле жеңип албадыкпы, Түндүк Кореяны үйдөчү. Бул деле жанагы деңгээли биздей эле командада, алдындай оюндарда көп эксперттер айтат го, кимиси биринчи гол киргизсе ошол команда жеңишке жетип кетет депчи. Биздики үйүбүздө болуп калдык. Анан үйдө күйөрмандар дайыма алдыга сүрөп турду да, ошонун арты менен жеңип алдык да. Эми мына көпчүлүк күйөрмандар комментарийде жазып атат, оюнчуларды кетириш керек, характер жок деп. Бирок ачык айтканда аларды кетиргенде эле башка оюнчу жок да туура. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле Токотаевдин ордунда башка мыкты дарбазачы болбар деп, же Козубаевдин ордунда бул коргоочу бар деп айта албайбыз ачык айтканда. Демек Кыргызстанда азыркы учурда футбол академиясына жаңыдан кичинекей балдар да бар болушу мүмкүн, бирок алардын ордун баса тургандай бир оюнчулар жоктой сезилет. Ооба, анан эме Максим Лисицин акыркы интервьюсунда айтат го, биз жаңы командада командалык атмосфераны бузган оюнчуларды чакырбайбыз деп. Менин оюмча бул Магомед Узденов, Фархат Мусабековдорго кулак кагыш болду да, аларды чакырбаганначы. Анткени ошол эле Фархат Мусабеков Азия кубогуна барганда Таркович менен пикир келишпестик болгон экен. Кайрат Чыргалбек уулунда эле келишпестик болуп, кийин Кайрат марттагы оюнга чакырбай, бирок андан кийин Кайрат кечирим сурады, кайра иштешебиз деп кайра чакырып баштаган билесиздерби? Улуттук курама команданын ичинде ошол интригадан улам Бекжан Сагынбаев менен Фархат Мусабеков ошонун Тарковичтин учурунда чакырылбай калган. Андан кийин Максим Лисицин келгенде Фархатты эмнеге чакырбай жатат белгисиз. Фархат деле Бекжан деле экөө тең старттык курамда ойноп атат да өз командасында. Анан көрсөткүчтөр деле жакшы. Магомед Узденов бул чындыгында мындай мүнөзү оор футболчулардын бири да.
командада мындай лидерликти алып жүргүсү келет, кээ бир жерлерде көрсөтмөнү берип, анан ошол себептен бул команданын атмосферасын бузбайм деп азыр жалаң жаш оюнчуларды алып алды. Тажрыйбалуу оюнчулар артта калып калды да. Мисалы ошол эле сол коргону бөлүгүндө мына Амантур Шамырзаев былтыр Абдышат ага келгенден бери азыр эл аралык оюндарга дагы барып, ошол эле Спартакка каршы жанагы оюндарды ойноп келди да. Дубайда болгон эмелеринде, окуу машыгуу жыйындарындачы. Анан көптөгөн тажрыйбалуу оюнчуларды команданын атмосферасын мындай бузат деп чакырып айтат. А бирок машыктыруучу команданын атмосферасын бузат деп эмес, машыктыруучу ошолорду контролдой билиш керек да. Анын жоопкерчилиги ошол да. Эгер сен бирөөнү тажрыйбалуу оюнчуну башкара албасаң, анда аны чакырбай коюу бул эме эмес да. Мындай себеп эмес, негиз эмес да. Сен аны алып келип, тарбиялап, айтканга көндүрүп башкарышың керек. Демек бул жерде башка машыктыруучунун да күнөөсү бар деген ой айтылды. Эми акыркы суроо 5 тур артта калды, алда дагы 5 тур. Канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар? Эми биринчи, экинчи орунчуну албетте таптакыр ойлонбой да коелу. Үчүнчү же төртүнчү орунду алсак, кийинки этапка өтөбүз. Шанс барбы? Реалдуу карайды? Жок. 100%. Эгер мындай мүмкүнчүлүк жок да, себеби бул эми биз үчүн азыр тажрыйба болуп баштаганын кече Максим Лисицин эле түшүндү окшойт. Алмашка бүт эле жаш мына Кими Мерти, Бекназды чыгартат, бүт эле жаш балдарды чыгарды да оюнгачы. Аларга тажрыйба берип, кийинки оюндарга даяр болуш үчүн. Эгер реалдуу айта турган болсок, мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле кече Түндүк Корея Өзбекстан менен 3-2 ойноду. Иран менен элестетиңиздер. Алар өз үйүндө ойногон жок. Бейтарап. Бейтарап талаады өтүп. Демек Түндүк Корея кийинки оюндарда бизден упай алууга алар дагы мындай бар күчүн жумшайт. Катар кече Өзбекстанды утуп алды. Бизди жөн эле уткан да. Өзбекстанда эле ичинде сапаттуу оюнчулар бар, алар деле күчтүү. Мындай реалдуу карай турган болсок, романтиканы артка калтыра турган болсок, 2026 эмес 2030га да чыкпай калабызбы деген ой болуп атат да. Эми 19 ноябрда өтөт. Эгерде Иранга утулсак, менимче ошондо 100% жокко чыгат. Эми Иранды утуш деле, андан упай алыш деле татаал. Эгерде утуп кетсек, мүмкүн дагы да болсо шанстар сакталып калат. Урматтуу көрөрмандар, ал оюн тууралуу алда кеп кылабыз. Эми бул беттеште Бириккен Араб Эмирliктери Кыргызстан беттешине Кыргызстан эмнеге утулду, кимдер жаман ойноду, кимдер жакшы ойноду, комментарий жазсаңыздар болот. Аман туруңуздар.